Мисс Мистер жана Мини Мисс Мистер 2023 сынагы өттү. Ага 4 жаштан 38 жаш аралыгында сулуулар катышты. Конкурстун шартына ылайык алгач ар бир катышуучу өзүн тааныштыруусу абзел. Катышуучулар бул конкурска атайын тандоо турунан өтүп, ар тараптуу өнөрлөрүн тартуулайбыз деп келишкен. Даярдыктарыбыз аябай сонун, бир аз толкундан атабыз, бирок эң сонун. Кандай өнөр тартуулайсыз? Билейм го мен. Я буду танцевать под хип-хоп. Жеңишке жетем деп турасыз? Я уверена. Оштон ушул жерден. Биринчи жолу катышып атасыңарбы? Жок, экинчи. Даярдык жакшыбы, кандай? Ооба, сонун. Кандай өнөрлөрдү көргөзөбүз? Мен мини-ценка коем. Даярдыктарыбыз сонун, барыбыз буюрса жакшы өтөт. Кыйынчылыктар жокпу? Атаңдашуулар болсо керек, Албетте болот бул конкурс. Бирок барына удачи, утсун. Ар бир айым өзүнө суу. Мен өзү негизи модель болуп, модель болом деген кыялдарым болгон. Ошондуктан ушул сынактан катышып, модель болуу кыялымды орундатам деп чечтим. Ошондуктан бул жерге катышып, биринчиликти алабыз деген үмүт менен келдик. Конкурска 2 айдан ашык даярдандык. Аябай катуу даярдандык. Черезен. Күчүбүздүн бардыгын ушул жака жумшадык. Жакындаган сайын каждый день даярданып жатканбыз. Абдан сонун болуп жаткан. Мага жакты. Мен модель болуп келет, кыргыздын суугун дүйнө жүзүнө даңазалайм. Бул жакка келген себеби өзүм сынап көрөйүн дедим. Азыр Кандай талаптары бар экен? Кандай эрежелер менен алды? Боюн балким. мисалы бойго карайт, анын өзүнүн харизмаң, анын внешность деген. Жеңишке жетсеңер модель болоюн деген кыял барбы? Ооба бар. Модель өзүм модель агентствода окугам. Подиум деген модельный агентство бар ошто. Ошол жерде окугам. Көз жоосун алган сулуулукту сиз мына ушул сахнадан гана көрө аласыз. Бул жерге келген ар бир көрүүчү кыздар балдардын ажарына суктанып, таланттарына күбө болушууда. Анда ыр, бий, күлкү, көркөм сүрөт өнөрү, улуттук тамак аштын түрлөрү, дастан манас айтуулар орун алып, чет эл бийлери да аткарылды. Сынак жыл сайын өлкөнүн бардык облустарында Рыскуль Намазбекова тарабынан уюштурулуп келет. Максаты райондордогу таланттууларды тандап алып, Кыргызстандын атынан дүйнөлүк конкурстарга жолдомо берүү, модельдерди даярдоо болуп саналат. Биринчи бул детский мисс, мини мисс жана мини мистер. Экинчи бул чоңдордуку мисс Ош жана мистер Ош. Үчүнчү бул болсо жанакы среди замужных күйөөгө тийген айымдар миссис Ош 2023. Бул жакта эң негизги биздин максатыбыз ошого региондорду өнүктүрүү максатында Ош шаарынын тургундарындагы ошо мындай таланттуу инсандарды даярдап, мисалы B1 Models Бишкекте Кыргызстан боюнча биринчи жанакы номер модельный агентство, анан кийин Мисс Кыргызстан бул камсыздап турат Рыскуля Намазбекова түзгөн Мисс Кыргызстан сынагынын ошол бул жакта уткан адамдардын бардыгы тең Мисс Кыргызстанга жана Миссис Кыргызстанга, Мистер Кыргызстанга бекер катышат. Жана болсо эң негизгиси кичинекей балдарга жанакындай белегибиз бул болсо Kids of Asia деген жаңы Азия боюнча азыр Бишкекте биринчи жолу Азиянын ичиндеги мамлекеттер тарабынан конкурс уюштурулуп жатат. Бул жакта уткан жеңүүчүлөрдүн бардыгы тең ошол конкурска жолдомо алышат. Жеңүүчүлөрдү аныктоого 17 адамдан турган топ дайындалган. Алар эл алдында жүргөн маданият өкүлдөрү. Калыстардын төрагалык милдети Тамада Аман Ибраевка жүктөлгөн. Бүгін көріп тұрғандай артаматан болды. 1 емес, 5 инсан емес. Бұл жерде 16 инсан болды. 17-та келді кейінше. Төраға қатары мен ойлаймын, қалыс түрлі балады қанткені. Ар бір инсан баланы жүреді, төраға баласын алып келді. Ал даярдан, ал ырдап айтады. Аға еш мындай біз билинда жаман ниетмен кылган жокпуз да. Анткени жаш кичинекей бөбөктөргө
фонограммадайбы биз эч кандай балын кемткен жокпуз. А бирок жанагы 15 жаштан жогоркуларга мүмкүн болушунча таланттардын баарын туура балаганга аракет кылдык. Мен ойлойм, чечимдин баары азыр бир нече мүнөттөн кийин чыгат. Ар бир калысы өзүн оюн айтмакчы. Бул жерде хореограф бар, ырчы бар. Бул жерде сүйлөй турган да бар. Мен өзүм айтып коем, команда катары. Бул жерде журналист да бар. Бүт тармактын өкүлдөрү бар. Мен ойлойм, бүгүнкү чечимибиз туура болот. Ошентип 60 катышуучунун ичинен 4 этап боюнча Оштун мисс жана мистерлери тандалып алынды. Алардын башына таажылар кийгизилип, баалуу белектер тапшырылды. Эми жеңүүчүлөр Борбор калаадагы республикалык суулар сынагына катышат. Мындан сырткары 38 жаштагы Назира Нурова Таиландда өтө турчу конкурска жолдомо алды. Сезимдер аябай сонун, толкундануу бул деген Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнө жүзүнө жакшы жагыттан сулуу кыздарыбыз көп экендигин аныктап далилдегим келет. Сиздерге да рахмат. Аябай бактылуумун. Кудай кааласа, буйруса Таиландга биз Кыргызстандын атынан барабыз. Дүйнө жүзүнө мистер балдар сулуулугу жөнүндө дүйнөсүн сактайт дегендей, Кыргызстан балдарыны бардыгын дүйнөгө таанытам. Кайсыл жакка жолдомо алдыңыз? Мировой мистер Кыргызстан. Кыргызстандын атынан Мировойго барам да. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош шары.